Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. 10 күн калды, бардыгыбыз тең жаңы жылды жапатырмак тозобуз деп, акылынан айнып, же болбосо туура эмес майрамдарды тоскондорубуз көп. Ар бирибиз мусулман же болбосо кыргыздын салтында келген майрамдарды майрамдообуз баарыбызга абзел болор. Мен сиздерге жаңы жылдын зыяндарын айтып берейин, балким пайдасын сиздер айтасыздар. Мен бүгүнкү күндө 50 зыянын таптым. Бүгін азыр 24-ін жаздым, қалғанын комментарийлерге же болбосо дагы жазып берем. Жаңы жылды тосуулордун эң алдында чоң күнөө болгон Аллахтан башка Аяз атадан суроого жана ёлканы балатына айлантууга балдарды үйрөтүп жатабыз. Андан кийин күнөөлөрдүн түрү топтому кетет. Жаңы жыл тосууда бардыгыбыз ысырапкорлукка жол беребиз. Эс алуу деген жок. Күч органдары, милиция, больница жана өрт өчүрүүчүлөр 10 күн, 15 күн калганда алар күчөтүлгөн тартипте иштеп, аларда эс алуу деген жок калат. Жардыруу, салюттарды аттырабыз, абаларды бусабыз жана Кытайдын гана экономикасын көтөрөбүз. Тынчтыкты бузуу, канчалаган жардыргычтар болот, статистикада канчалаган боюнда бар энелерибиз, апалар, жеңелерибиздин боюнан түшө. Жаныбарларды, үркүтүүлөрдү айтпай эле коелу. Ата энени кыйноо, баланчаныкындай кийим кийем, баланчаныкындай кылам деп, ата эне аткара албай кала турган болсо, өз жанын өзү кыйгандан балдарыбыз жок эмес. Андан кийин башканы ээрчөө. Биз мусулманбыз жана улутубуз кыргыз болгондуктан атабыздан келе жаткан мыкты майрам, улуу Курман айт, Ороз айт деген майрамдарды майрамдашыбыз керек. Бул жаңы жылды тозуу христиандар Иса пайгамбарды Кудай деп алган сыяктуу эле биз аларды ээрчиген сыяктуу болобуз. Андан кийин абаны буздуу, бул өтө чоң чекке жетет. Канчалаган эртеси салюттар атылганда абабыз көрүнбөй калат жана химиялык уулуу заттарга толгонун өзүңүздөр билесиздер. Жаныбарларга зулумдук, айыл ичиндеги жардыргычтар жарылганда ит, мышык, тоок, жылкылардын бардыгы уясынан 3 күнгө чейин чыкпай, жылкы уйлар талаага качууга аргасыз болот. Таштандылардын көптүгү 1 январь күнү айылда болсун, шаарда болсун, бардыгы тең жардыргычтарга, ичимдиктерге айтор болгон таштандыларды эч ким тазалабайт жана тонна шаардын, айылдардын көчөлөрдө кала берет. Андан кийин ажырашуу маселеси жаңы жылда келет. Мына ушул корпоратив менен канчалаган адамдар конокторго отурушуп, аялдар башка эркектер менен, башка эркектер башка аялдар менен аягында канча үй бүлө жаңы жылдын себептүү ажырашкандар аз эмес да көп. Андыктан зынакорлук, мына ушул корпоратив жана башка отуруулардын жаңы жыл себептүү зынакорлуктагы көбөйөт. Өзүлөрүнө кол салуу. Бул жерде атаандаштык же болбосо мектептеги окуучуларыбыз баланчаныкындай болбой калды, мыныкындай белек болбой калды деп өзүнө өзү кол салуулар жаңы жылда дагы катталат. Жаратылышты кордоо. Балатыны кооздойбуз деп өсүп келе жаткан тоолордогу жаратылыш болгон балатыларды канчалары кыркып салат. Болгону 10 күн турат дагы, андан кийин чиринди же отунга айланат. Анын өсүшү канча эмгек. Тарыхта жок. Майрам ата-бабабыз эч качан Ормонхан, Шабдан Баатыр, Тагайби же болбосо Барсбек каган жаңы жылды майрамдайбыз деген бир да китептен окуй албадык. Андыктан тарыхыбызда жок маданиятты келечекке дагы өткөрүп бербей эле туугандар. Шылдың болуу. Аталар, улуулар, башкалар айтор жаштарга шылдың болот, жаштар улууларга шылдың болот. Башканын келинин көсүнчө, баласынын көсүнчө бийге түшөт, ырга түшөт, мас болушат, эс үчүн билбей көчөдө калат. Айтор шылдың болуунун болгон түрү мына ушул жаңы жылда катталат. Билимден артта калуу. Жаңы жылды мына тозобуз деп мектептерде концертке даярдануу 1 ай мурун эле даярданат. Канчалаган мектептерде билимге даярданбастан ушул болгону бир ырдап коюш үчүн же балатына айланып коюш үчүн чоң күнөө табыш үчүн мектеп балдары программадан өтө артта калат. Андан соң атаандашуу. Атаандашуу маселеси, булар бул кафеге отурган экен, булар бул жака отурган экен деген сыяктуу жаңы жылга мындай алат экен деп ысырап корчулук менен кур намыстын үстүндө атаандашуу пикке жетет. Аманатка кыянат кылуу. Аманатка кыянат кылуу ата-бабаларыбыз бизге мыкты майрамды сунуштап кеткен болсо, динибизде жана салтыбызда биз аманатка кыянат кылып, дини бөлөктөрдү же болбосо тили бөлөктөрдү туурап, келечегибизде аманатка кыянаттык болууга үйрөтүп жана мажбурлап жатабыз. Эки жүздүүлүк
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүлөр тозоктун эң түбүндө болот деген. Эки жүздүүлөр бир гана мусулмандардан чыгат. Андыктан сөзүбүзгө, убадабызга турбасак, аманатка кыянат кылсак жана жалган сүйлөй турган болсок, эки жүздүүлүктүн негизги белгилери деген. Жаңы жылда мына ушул 3 белги мындан сырткары күнөөлөрдүн топтому, түрү жана пикке чыкканы ушул жаңы жылда болот. Андыктан барыбыз эки жүздүү болуп калбайлы. Мен эки жүздүү болуп каламбы деген суроону ар бириңиздерге бериңиздер. Курман айтты да тоссоң, жаңы жылда да тоссоң, деги сен жашоодо кимсиң? Демек, мусулман болсоң, улутун кыргыз болсо, ата-бабыздан келе жаткан мыкты майрамды ээрчишиң сен үчүн аманат болот жана мыкты болот. Убададан кетүү. Убададан кетүү, мына ушул жаңы жылда тосуу, жаңы жылың менен деп куттуктоо, жаңы жылга, майрамга башкалар жөн эле ёлканы айланып атса, 12-де шампан күтсө, мен мындай эле күтүп койбойм, 12-ге чейин намаз окуп күтөйүн деген дагы болбойт экен. Демек, ошол жаңы жыл күнү балдарга кантип тостурбаш керек? Балдарды кечке ойнотуп, аларды чарчатып, саат 9-10 болгондо балдарды жаткырып уктатыш керек. Тарсылдак, турсулдак, ёлка, жаңы жыл, аяз ата, аяшыта дегендерди билбеши керек. Урматтуу кыргыз элим, мен мына 24-ін жастым, жана 50-сін таап чыктым. Калгандарын дагы сиздерге айтып берермин. Же калганын сиз айтып берерсиз. Ата-бабыздан келе жаткан өзүбүз нукура кыргыз таза элбиз. Андыктан келечекке дагы таза майрамды, таза жашоону өткөрөлү. Булар бардыгы тең биздин жашообузга болбойт. Бул майрамды чийишибиз керек, майрамдашыбыз керек. Майрамдоо биз үчүн дурус эмес. Биз үчүн кайсыл майрам десеңиздер, биз үчүн улуу Курман айт. Мына достор, туугандар, мен тапкан зыяндар ушул болду. Курман айтта мына унун баары пайдага айланат. Эң биринчи, жетим жесирлерди дагы чогуу майрамдоого камсыз кылып алып, сүйүнүп, жылмайып, таштандысы жок, ичимдиги жок, Аллахтан дуа кылуу менен майрамдалат. Эгер мага кошулгандар болсо, дагы мунун зыяндарын айтарсыздар, пайдасы бар дегендер болсо да айтыңыздар, пайдасын карайлы. Урматтуу элим, мени сөксөңүздөр дагы, мактасаңыздар дагы, мен болгону билгенимди аманат кылдым.